29 bölüm. Дөөт падыша бүткүл жыйынга мындай деди: Кудай уулдарымдын ичинен бир гана Сулайман уулумду тандап алды. Бирок ал жаш, кубат аз. Бул иш болсо эбегейсиз чоң иш. Анткени бул имарат адам үчүн эмес, Кудай Теңир үчүн. Менин Кудайымдын үйүнө алтын буюмдар үчүн алтын, күмүш буюмдар үчүн күмүш, жез буюмдар үчүн жез, темир буюмдар үчүн темир, жыгач буюмдар үчүн жыгач, акак таштарды, коюлуучу таштарды, ар түрдүү кооз таштарды, ар кандай асыл таштарды, көп мрамор таштарды болгон күч кубатым менен даярдап койдум. Алтын күмүш сакталган өзүмдүн казынам бар. Ыйык жай үчүн даярдагандарымдан тышкары мен аны Кудайдын үйүн сүйгөндүктөн Кудайдын үйү үчүн берем. Үйдүн дубалдарын капташ үчүн алтындан жасала турган алтын буюм үчүн, күмүштөн жасала турган ар бир буюм үчүн, чебер усталар жасай турган ар кандай нерселер үчүн 3000 талант опир алтынын, 7000 талант таза күмүш бердим. Бүгүн дагы ким өз каалоосу менен Теңир үчүн курмандык чалат? Ошондо уруу башчылары, Исраил урууларынын башчылары, 1000 башчылары, 100 башчылары, падышанын чарба иштерин башкаруучулары ар кандай курмандык бере башташты. Кудай үйүн тургузуш үчүн алар 5000 талант таза алтын, 10000 алтын драхма, 10000 талант күмүш, 18000 талант жез, 100.000 талант темир беришти. Кимдин асыл таштары болсо, аларды Кудай үйүндөгү казынага, Гейршунилик Жехиелдин колуна беришти. Эл алардын демилгесине аябай кубанды, анткени алар Теңирге чын жүрөктөн курмандык кылышты. Буга Дөөт падыша да абдан кубанды. Дөөт бүт жыйындын көз алдында Теңирди мындай деп даңктады: Атабыз Исраилдин Кудай Теңири, сага кылымдан кылымга даңк. Теңир улуулукта, кудуреттүүлүктө, даңкта, жеңиште, урмат сыйда сага таандык. Жердеги менен асмандагынын баары сеники. Теңир падышачылык бийлик да сеники. Бардыгынын эгедери сенсиң. Бир өзүң бардыгынан жогорусуң. Байлыкта, атак, даңкта сенден келет. Бардыгына сен үстөмдүк кылып турасың. Сен күчтүүсүң жана кудуреттүүсүң. Жогору көтөрүү жана бардыгын бекемдөө сенин колуңда. Бүгүн биз сени, Теңир, даңазалап, улуу ысымыңды мактап жатабыз. Анткени ушундай курмандык кылууга кудуретибиз жеткидей. Мен киммин да? Менин элим ким? Анткени бардыгы сенден, сенин колуңдан алганыбызды кайра өзүңө бердик. Себеби биз ата-бабаларыбыздай эле сенин алдыңда жолоочубуз, келгинбиз. Жер үстүндөгү биздин өмүрүбүз көлөкө сыяктуу, эч кандай үмүт жок. Теңир, Кудайыбыз, сага сенин ыйык ысымыңа арнап үй куруу үчүн даярдап койгондорубуздун баары сенин колуңдан чыккан. Баары сеники. Кудуреттүү Кудайым, сенин жүрөктү сынаарыңды, таза жүрөктү сүйөрүңдү билем. Мен ушунун баардыгын чын жүрөгүмдөн курмандык кылдым. Бул жерде турган элиңдин да сага кубаныч менен курмандык кылып жатканын көрүп турам. Теңир, биздин ата-бабаларыбыз Ибрайымдын, Исхактын, Исраилдин Кудайы, өз элиңдин жүрөгүндөгү ушул жакшы ниетти түбөлүккө сактай көр. Алардын жүрөгүн өзүңө бур. Сенин осуяттарыңды, көрсөтмөлөрүңдү, мыйзамдарыңды сакташы үчүн, ушунун баардыгын аткарышы үчүн жана керек жарактарын өзүм даярдап берген имаратты курушу үчүн менин уулум Сулайманга таза жүрөк бер. Дөөт бүт жыйынга биздин Кудай Теңирибизди даңктагыла деди. Ошондо жыйындагы бүт жамаат ата-бабаларынын Кудай Теңирин даңктады. Жерге жыгылып, Теңирге жана падышага таазим кылышты. Эртеси күн алар Теңирге курмандыктарын алып келишти. Бүтүндөй өртөлүүчү курмандыктарды, 1000 букачар, 1000 кочкор, 1000 козу, куюлуучу курмандыктарын жана бүт Исраилдан көп курмандыктарды алып келишти. Ошол күнү Теңирдин алдында зор кубаныч менен ичип жешти. Дөөттүн уулу Сулайманды экинчи рет падыша көтөрүп, Теңирдин алдында жогорку бийликке майлашты. Садокту болсо ыйык кызмат кылуучу кылып майлашты. Сулайман өз атасы Дөөттүн ордуна Теңирдин тагына падыша болуп отурду. Аны ийгилик коштоп жүрдү. Бүткүл Исраил эли ага баш ийип турду. Бардык башчылар, бардык күчтүүлөр, ошондой эле Дөөттүн башка бардык уулдары Сулайман падышага баш ийишти. Теңир бүткүл Исраилдин көз алдында Сулаймандын зоболосун көтөрдү. Ага буга чейин Исраилдин эч бир падышасы ээ болбогон падышачылык атак даңкты берди. Жишай уулу Дөөт Исраилга падышачылык кылды. Ал Исраилга 40 жыл падыша болду. Хеброндо 7 жыл падышачылык кылды. Иерусалимде 33 жыл падышачылык кылды. Ал бакубат өмүр сүрүп, өмүргө тоюп, байлыкка, даңкка ээ болуп көз жумду. Анын ордуна уулу Сулайман падыша болду. Дөөттүн алгачкы жана акыркы иштери көрөгөч Шымуэлдин жазууларында, пайгамбар Натандын жазууларында жана көрөгөч Гаттын жазууларында жазылган.
Ошондой эле ал жазууларда Дөөттүн падышачылык кылышы, эрдиги, анын башынан өткөргөн окуялары, Ысрайылдын жана жер жүзүндөгү бардык падышачылыктардын тарыхы жазылган. 3 бөлүм. Сүйүктүү бир туугандар, силерге мен экинчи катымды жазып жатамын. Эки катымдагы эскертүүлөрүм менен силерди туура ой жүгүртүүгө чакырууга аракет кылдым. Ыйык пайгамбарлар аркылуу буга чейин айтылып келген сөздөрдү, Теңирдин жана куткаруучунун элчилер аркылуу берген осуяттарын унутпооңорду каалайм. Баарынан мурда акыркы күндөрү өздөрүнүн дене кумарлары боюнча иш кылган шылдыңчылдар келерин билип койгула. Алар анын келем деген убадасы гана. Ата-бабаларыбыздын деле көзү өтүп кетти. Башында кандай болсо, азыр деле баары ошол бойдон деп айтышат. Анткени ошондой ойлогондор асман менен жердин башында эле Кудай сөз аркылуу, суудан жана суу аркылуу жаратылганын билгилери келишпейт. Бирок байыркы дүйнө топон суу аркылуу жок болгон. Ал эми ошол эле Кудай сөз аркылуу сакталып турган азыркы асман менен жер от үчүн сакталып турат. Сот боло турган күнгө, кудайсыздар жок боло турган күнгө чейин сакталат. Бирок сүйүктүү бир туугандар, Теңир алдында бир күн 1000 жылдай, 1000 жыл бир күндөй экени силерге белгилүү болсун. Кечигип жатат деп кээ бирөөлөр ойлошсо да, Теңир өзүнүн убадасын кечиктирбей аткарат. Бирок ал эч кимдин өлүшүн каалабагандыктан бардыгы тобо кылыш үчүн бизге көпкө чыдайт. Теңирдин күнү болсо ууру сыяктуу келет. Ошол күнү асман чарт-чурт этип жок болот. Табият элементтеринин баары кыйрап жок болот. Жер жана жер үстүндөгүлөрдүн баары өрттөнүп кетет. Эгерде баары ушинтип жок боло турган болсо, анда Кудайдын күнүнүн келишин каалап жана күтүп жаткан силердин жашооңор канчалык ыйык, канчалык такыба болушу керек. Ошол күнү асман өрттөнүп жок болот. Табият элементтеринин баары жалындаган отто эрийт. Бирок биз анын убадасы боюнча адилеттик гана өкүм сүргөн жаңы асман менен жаңы жерди күтүп жатабыз. Сүйүктүү бир туугандар, ошону күтүп жаткандыктан анын алдына таза жана кемчиликсиз болуп, тынчтык менен келүүгө аракеттенгиле. Биздин сүйүктүү бир тууганыбыз Павыл да өзүнө берилген акылмандуулук менен силерге жазып жибергендей, биздин Теңирибиздин чыдамдуулугун куткарылууңар катары эсептегиле. Павыл бул жөндө бардык каттарында айтат. Ошол каттарындагы кээ бир нерселерди түшүнүү кыйын, аларды түркөй, бекемделелек адамдар башка жазууларды бурмалагандай эле өздөрүн жок кылуу үчүн бурмалашат. Демек, сүйүктүү бир туугандар, ушуну алдын ала билгендиктен, мыйзамсыздардын азгырыгына жетеленүүдөн, өзүңөр бекемделген негизден четтеп кетүүдөн сак болгула. Кудайдын ырайымы астында өскүлө. Биздин Теңирибиз жана куткаруучубуз Иса Машаякты таанып билүүңөр өсө берсин. Даңк азыр жана түбөлүктөн түбөлүккө аныкы. Амин. 6 бөлүм. Теңирдин эмне деп айтып жатканын уккула. Тур, тоолордун алдында соттош. Сенин үнүңдү адырлар уксун. Тоолор, ошондой эле силер да жердин бекем негиздери Теңирдин сотун уккула. Анткени Теңир өз элин соттоп жатат. Ал Ысрайыл менен соттошуп жатат. Элим, мен сага эмне кылдым? Сага кандай оорчулук келтирдим? Жооп берчи мага. Мен сени Мисир жеринен алып чыктым. Сени кулчулуктун үйүнөн куткарып алдым. Сени жетектеп жүрүшү үчүн Мусаны жана Аарун менен Мириямды жибердим. Элим, Теңирдин адилеттүү иштерин таанып билишиң үчүн Маап падышасы Балак кандай арамдык ойлогонун, Бейор уулу Билам ага эмне деп жооп бергенин жана Шитимден Гилгалга чейин эмне болгонун эстечи. Теңирдин алдына мен эмне менен келем? Асмандагы Кудайга кантип таазим кылам? Анын алдына бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар менен, бир жашар букачарлар менен келемби? Бирок 1000 деген койлор менен, 10.000 деген дарыядай аккан зайтун майлары менен Теңирге жагууга болобу? Өзүмдүн кылмышым үчүн ага тун уулумду, өз жанымдын күнөөсү үчүн ичимден чыккан баламды беремби? О адам, эмне жакшы экени? Теңир сенден эмнени талап кылып жатканы? Сага айтылган бул адилет иштерди кылуу, кайрымдуулук иштерин жакшы көрүү жана өз Кудайыңдын алдында акылмандык менен моюн сунуп жашоо. Теңирдин үнү шаарга чакырып жатат. Акылмандуулук сенин ысымыңдын алдында коркуп турат. Бийлик таякты жана аны ким койсо, ошону уккула. Арам байлык жана кемитилген, жийиркеничтүү ченем мыйзамсыздын үйүндө азыр деле жок эмес бекен? Мен туура эмес тараза менен, баштыктагы туура эмес кадак таштар менен таза боло аламбы? Анын байлары зордук зомбулдук кылышат. Анын тургундары жалганды сүйлөшөт. Алардын тили алдамчы. Ошондуктан мен сени айык-кыз кылып урдум. Сени күнөөлөрүң үчүн кыйраттым. Сен жейсиң, бирок тойбойсуң. Сенин ичиң бош болот. Кайтарасың, бирок сактап кала албайсың. Ал эми сактап калганыңды кылыч мизине салып берем.
Эгесиң, бирок оруп жыйбайсың. Зайтун сыгасың, бирок май менен майланбайсың. Жүзүм ширесин сыгасың, бирок шарап ичпейсиң. Силерде Омринин каада салттары, Ахаптын тукумунун бардык иштери сакталып калган. Силер ошолордун кеңештери менен иш кыласыңар. Ошондуктан мен сени кыйратам. Сенин тургундарыңды күлкү кылам. Ошентип силер менин элимдин маскарачылыгын көтөрөсүңөр. 15 бөлүм. Салыкчылар менен күнөөкөрлөрдүн баары Исанын сөзүн угуш үчүн ага жакын келишти. Фарисейлер менен мыйзам окутуучулар болсо, ал күнөөкөрлөрдү кабыл алып, алар менен бирге тамактанат деп күңкүлдөштү. Ошондо Иса аларга төмөнкү үлгү насаат аңгемени айтып берди. Силердин араңардан 100 кою бар бир адамдын бир кою жоголуп кетсе, эмне? Ал 99-ун талаага калтырып коюп, жоголуп кеткен бир коюн издебейби? Тапкандан кийин кубанып аны ийнине көтөрүп алып, үйүнө келет да досторун, коңшуларын чакырып аларга жоголуп кеткен коюмду таптым. Менин кубанычыма ортоктош болгула дейт. Силерге айтып коеюн, ошол сыяктуу эле тобо кылууга муктаж эмеспиз деген 99 адил адамга караганда, тобо кылган бир күнөөкөр үчүн асманда чоң кубаныч болот. Же 10 драхмасы бар бир аял бир драхмасын жоготуп алса, эмне ал чырак күйгүзүп алып, үйүн шыпырып аны тапмайынча тырышып издебейби? Тапкандан кийин курдаштар менен коңшуларын чакырып аларга мен жоготкон драхмамды таптым, менин кубанычыма ортоктош болгула дейт. Силерге айтып коеюн, ошол сыяктуу эле бир күнөөкөрдүн тобо кылганы үчүн да Кудайдын периштелери кубанышат. Иса дагы мындай деди. Бир кишинин 2 уулу бар экен. Алардын кенжеси атасына: "Ата, менин энчимди бер" дейт. Ошондо атасы балдарына мал мүлкүн бөлүп берет. Көп өтпөй кенже уулу энчисинин баарын алып, алыскы бир өлкөгө жөнөп кетет. Ал жактан ал жаман жолго түшүп, өзүнүн мал мүлкүн ыгы жок ысырап кылат. Бардыгын түгөткөндөн кийин ошол өлкөдө катуу ачарчылык болуп, ал муктаж боло баштайт. Ошондо ал ошол өлкөнүн бир адамына барып, жабышып жалданат. Ал киши аны өзүнүн талаасына жиберип, чочколорун кайтартып коет. Ал чочколор жеген жемиш менен курсагын тойгузганына ыраазы болмок. Бирок ага аны да эч ким бербейт. Ошондо ал акылына келип, атамдын жалчыларынын баары тамакты тойо жешет. Мен болсо бул жерде ачкадан өлгөнү жүрөм. Туруп атама кайтып барайын да: "Ата, мен асмандагы Кудайдын алдында жана сенин алдыңда күнөөгө баттым. Мындан ары сенин уулуңмун деп аталууга татыксызмын. Мени жалчы кылып ал" дейин. "Мындан ары сенин уулуңмун деп аталууга татыксызмын. Мени жалчы кылып ал" дейин, дейт. Ошентип ал туруп атасына жөнөйт. Атасы уулун алыстан эле көрүп, аябайт да жүгүрүп барып мойнунан кучактап өпкүлөйт. Ошондо уулу атасына: "Ата, мен асмандагы Кудайдын алдында жана сенин алдыңда күнөөгө баттым. Мындан ары сенин уулуңмун деп аталууга татыксызмын" дейт. Атасы болсо кулдарына: "Тезинен эң жакшы кийим алып келип, ага кийгизгиле. Колуна шакек тагып, бутуна бут кийим бергиле. Анан борго байланган торпокту алып келип сойгула. Ичип жеп көңүл ачалы. Анткени менин бул уулум өлгөн эле, тирилди, жоголгон эле, табылды" дейт. Ошентип алар тойлой башташат. Ошол учурда анын тунуулу талаада болот. Ал кайтып келе жатып, үйүнө жакындаганда ырдап бийлегендердин үндөрүн угат. Ошондо ал кулдардын бирин чакырып алып, "Эмне болуп жатат?" деп сурайт. Кул ага: "Сенин иниң келди. Атаң баласын аман эсен көргөн үчүн борго байланган торпокту сойдуртту" дейт. Муну укканда анын ачуусу келип, үйгө киргиси келбейт. Атасы сыртка чыгып аны чакырат. Ошондо ал атасына: "Мен сага ушунча жылдан бери кызмат кылып келе жатам. Эч качан буйругуңду бузган жокмун. Бирок сен мага досторум менен көңүл ачканга бир улак да берген эмессиң. Ал эми өзүнүн мал мүлкүн бузулган аялдар менен ыгы жок ысырап кылган уулуң келсе, ага бордолгон торпок сойдуң" деп жооп берет. Атасы болсо ага: "Балам, сен ар дайым менин жанымдасың. Менин бардык мал мүлкүм сеники. Бул нерсеге болсо сүйүнүп кубануу керек болчу. Анткени бул иниң өлүгө эле, тирилди, жоголгон эле, табылды" дейт.